Күнүмдүк турмушта колдонулган ченөөчү каражаттардын бардыгы ушул жерден текшерилет. Масса, узундук, курамындагы заттар жана башка тиешелүү стандарттардын баары лабораториянын корутундусунан кийин гана колдонууга уруксат берилет. Мы здесь проводим измерения, да? Бул жерде Кыргызстан боюнча эң так тараза иликтенет. Бардык ишканалар, баалуу металлдар, курулуш материалдары жана ченөө буюмдары ушул жерден так экендиги аныкталгандан кийин гана керектөөгө чыгарылат. 1 миллиметрден да катасыз так аныктап чыгышы керек. Ишканада жалпы болуп 40-ка жакын түрдүү лаборатория бар. Ар биринде азык түлүктөн баштап, анын салынган идиштери, желим баштыктардын ысык суукка туруктуулугу, бөлүп чыгарган зыяндуу заттарын адам организмине тийгизген таасири аныкталат. Кийген кийим, жеген тамак, колдонгон каражаттардын баары стандартка дал келиши керек. Элге керектөлүүчү товарлардын бардык түрлөрүнүн элге зыяны безопасность боюнча текшерилет, испытание жүрөт. 5 ТРТС менен иштейбиз. Продуктларды упаковкасын, ошолордун зыянын, формальдегидди, мисалы тяжелый металлдарды, токсичный элементтерди текшеребиз. 007 бул балдарга жана подросток балдардын колдонула турган балдар соска, мисалы кийимдери, ошолордун баары тең, даже коляска, ошолордун баары тең зыяны тие турган, мисалы соскалардын, оюнчуктардын оозуна салгандай шилекей менен реакцияга кирип зыяндуу зат бөлүнүп чыгат. Ошолорду текшеребиз. Өлкөдө 28 миңден ашык расмий катталган атайын стандарттар бар. Анын баары так экени билингенде гана колдонууга болот. Стандартташтыруу жана метрология борбору акыркы 3 жылда жаңы жабдыктар менен толукталып, алар чыгарган тыянак немец стандартташтыруу мекемесинен каттоодон өтүп, ИАИПтин аймагында толук түрдө жарактуу. Заманбап шаймандар менен биз камсыз болдук. Ошол шаймандарды ишке киргизүү боюнча биз азыр жаңы методикаларды киргизип атабыз. Ошол бизди киргизип аткан жаңы методикалар бул эл аралык стандарттардын талабына жооп берет. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул ошол биздин бизнеске, Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жаткан бизнес, Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жаткан жана өндүрүшкө биз ошолорго шарт түзүп, алар чыгарган продукцияны ушул жерден сыноо, тестирлөөдөн өткөрүп, жана ошол продукцияларды рынокко чыкканга, жакынкы рынокко чыкканга, акыркы алыскы рынокко, экспортко чыкканга ошол көмөк көрсөтүү, аларга шарт түзүп берүү болуп саналат. Ишкана жакында дагы кошумча заманбап жабдыктарды алып, өткөрүү бекеттериндеги оор жүк ташуучу унаалардын салмагын электрондук негизде эсептөө жана мобилдик телефондор, электрондук жабдыктарды колдонуудагы зыяндуулукту аныктоо боюнча жаңы долбоорду ишке киргизет. Канчалык аныктоолор так болгондо гана адам өмүрүнө жана жашап жаткан чөйрөгө коопсуз жагдай жаралат. Элиза Нурматова, Чыңгыз Жумагулов, Фалато 24.